Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерде бардыр. Былтыр ушул маалда боордоштор Кыргыздын кыйрыздери деген телекөрсөтүүнү баштаган элек. Анда Чыгыш Түркистанда, башкача айтканда Кытай Республикасынын Шинжан Уйгур автономия районунун чыгыш жана түндүк жагында жайгашкан Алтай, Тарбагатай, Или, Ак Суу аймактарындагы кыргыздардын арасында этнологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошо менен бирге тартылган тасма аркылуу алардын тарыхы, тили, чарбасы, турмуш тиричилиги жана маданияты жөнүндө учкай сөз кылган элек. Өткөн 2007 жылыда октябрь-ноябрь айларында ЮНЕСКОнун алдындагы Самарканд шаарында жайгашкан Борбордук Азияны изилдөө эл аралык институтунун каржылаасуу аркылуу Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан өлкөлөрүнөн турган эл аралык археологиялык, этнологиялык экспедиция уюшулуп, Кытай жергесинде изилдөөлөрдү жүргүзүп келди. Өзбек, тажик окумуштуулары Жаркенттеги жана Ташкоргондогу жашаган өзлөрүнүн боордошторун изилдешти. Биз болсо аталган институттун директору Кадича Ташбаева менен бирге Тибетте тарыхый Сиан, Ченду, Дунхан деген шаарларда болуп, алардын тарыхый эстеликтерине, маданиятына сереп салдык. Бүгүн болсо Кытай жергесиндеги Хотен жана Кашкар аймактарына караштуу Тибеттин түндүгүндөгү Кунлун тоолорунда жашаган кыргыздар жөнүндө кеп салып тааныштырып келебиз. Кичинекей, үркөрдөй болгон 4,5 миңге жетип жетпеген кыргыздар кандайча Хотен менен Кашкар аймагында Тибет менен чектешип, алардын түндүгүндө жайгашып, Кытай жергесиндеги башка кыргыздардан ажырап, те алыста жер маанайлап туруп калган деген ойго келесиң. Менин ал кыргыздардын билүүсүнө улуу кишилер, тарыхчылардын кичигинен тартып болуп келген иште караган жакта асты кең кырга кыргыздар шу Кыргызстан жак Кызыл Суу жактардан, Моголстан жактардагы уруш маламанчылыктардан, уруштан качып мындай тынч аман жер издеп келген, эйлеткен. Эми келип ултуракташкалы маш жерге тарых кыргыз жетип келгели 420 жылдан 400 жылга чейин убакыт болгон. Үрүмчү университетинде иштеген кыргыздын таланттуу окумуштуусу профессор Мамбеттурду Мамбетакундун төмөндөгүдөй ыр-саптары кыргыздын басып өткөн жолун учкай жана таамай баа берет. Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, дүйнөгө ак калпакчаң көрүндүк биз, чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, боор өзүп боздогон каймал, Манастан айрылган кыргыз тагдырга көз салат жал-жал. Тагдырдуу таштуу жерге аркандадык, тагдырлар таштап кетсе арданбадык. Эне сай узатканда аттар семиз, чарчадык, тагдырды кууп чарчабадык. Маркасын издеген марал, боор өзүп боздогон каймал, эненин эмчигиип, энелер титирейт калгал. Жогат жалына казан аскан, насыйкатуудай өт алыстан. Карас көйгүсүн чептирип кайрып, энелер жолду карай, так жолукчан. Карас көйгүсүн чертип кайрып, энелер жолду карай, энелер жолду
жолуксан. Ey markasın izdegen maral, bor ezip bozdağın kaymal, kütünün çenemi balat, oğurgum saparga şaylan, kütünün çenemi balat, oğurgum saparga şaylan. Кытай менен Индиянын ортосунда, Тибетте этүү жана башка тартип бузуулар пайда болгон. Элдин тынчсыздануусу күчөгөн. Ал эми чек арадагы Тибет Кунул тоолорунун бийиктиги 4,5–5 миң метр бийиктикте турган. Кытай өкмөт башчылары Кашкар бектиги Тибеттеги чек араны бекемдөө жана кайтаруу максатында Кашкарга караштуу Актоодо жашаган кыргыздардан Бостон, Тейит, Кесек урууларынан үй бүлөлөрдү көчүрүп барган. Себеп дегенде, мындай бийик тоолуу жерге мал менен жашаган кыргыздар гана туруштук бере алат деп чечишкен. Ошондуктан бул Тибеттин түндүгүндөгү кыргыздарды чек арачы кыргыздар деп атап коюшкан. Абдабек. Колонарга ажо Аккарлуу Мустактын нар жагындагы булут астыр жагындагы жер ошо Колонарга болот. Ошо биздин журтубуз. Машу Манчоң доорунун акыркы мезгилдеринде машу батыш машу Каракорумдун батыш жагыда машу Пакистандын Кашмир району дагы Канжут аймагынан бир бөлөк машу Канжут аймагынан бир бөлөк кара гуру өздүгүнөн куралдыган. Булар мамлекет чыгарасынан бөсүп кирип, машу Ташкоргондун Даптар Марьян, маягы мабу Бешкенто, машу Каргалыктын Көгжар, Зоңлаң деген жерге чейин кирип, шондоку фукуралардын мал чарбаларыны дагы үй оокаттарыны арт-артынан булап, хатыржам тирикчилик кылыш жагдайынан тирикчилик кылыш имканынан айрган. Мындай болгондон кийин буну уккан бийлик башыдакылар бу жерге машу бу чегара оозу Раскемге кароолчу койбосок болбойт экен. Кароолго кыргыздар көп шай келет. Улар шу Раскемде мындай чарба багуу жагдайы жакшы. Шого жайлоого байланып туруп, чегараны коргой алат. Дагы эле бу иште шу кыргыз коюш керек деп, анан машу биздин Кызыл Суу областынын ар кайсы жергелеринен бир 7 түтүн кишини 1840-жылы шу Раскемден Коорулга апарып негиздүү кароолчулук кыласыңар деп орундаштырган экен. Шунун тартып анан оларда ел жерлерге барып келип дегендей ел урук туугандарыны чогултуп алып чыгып, булар 6-7 жылга барганда бир 20 түтүн 80 жандан арткан экен. Шунун улам булар вакыттын узарышыга эрчи Раскемдин машу түндүк жагы Куланарга келип негиздүү чарба баккан экен. Шунун улам та бүгүнгече иш кылып 1,5 кылым 2 кылымга жакын вакытты машиндай тирүүчүлүк өткөзүп жатабыз. Чоң урууларынан машу Найман уруусу бар болгон.
Onun keyin Kıpçak bolğon. Onun Kızıl ayak urulary mana şu asasly urular. Salam. Birinci emgekçe 30 yıldan arpa verdi. Bu arpanı yüküt kılıp kelsek 25 gün kaldı, 5 gün Topataş'a çıkıp gitti. Şol arkalık 25 gün aşmenen çoğlarda çorba mallarımızı bakıp arpa pırçakta arıp şonu menen turmuş köçülüp geldik. 59. yılı 66 ayla 66 ayla kaçın nüfus edin? 314 nüfus bulup yaşap gelgen. Biz ota babamız tarihe kullanarsa Mingöy'ün vaxtida Mingöy çekire bakasınlar dep alıp gelip 20 ayla Kırgız'da. Mingöy Tungan Gomundanlarga çekire bakıp şonundan buyağı biz köbeyip kança aylığı vardı gayet? 200 aile 1000 nüfus. 200 aile 1000 nüfuska gittik. Bizden asli yurtumuz Kızılsu oblast severlikinden kelgen bolsa da biz maşa hükümetke çekire bakıp maşa 2 tonun oturası da yaşap Kotozdormenen aştaşıp Kotozdormenen aştaşıp Ateşekmenen aştaşıp bizden aşart bakan koymenen eski kaldı. Kotozdorumuz jor oldu. Bizden kolumuzda Karavulçu Kırgız deytkan Mingöy, Tungan, Gomundanın bir kança parça tamgalı hatları bolsa da Şizdağ'ın Karakorum-tağı, Taşkorgon'dan Opran dep koy. Koncerap çevirası kaça. Kırgız'ın Karavulçuluğu da dep bektirip koygan. Biz şunun biyağı bir kança kaçkınlarını da tutup hükümetke tapşırıp verdik. Ötmüşteki Mingöy, Tungan, Gomundan açlıkta hükümet taraftan aparıp bilgen bolsa da Gonsan'dan hükümetimiz kelgenden keyin sizler çarvı bakıp, yer tarıp, ticaret kılgıla. Yana bir taraftan maşı çeviridagi halk azatlık armiyasiga yordamlashib vatanning chegarasini mustahkam bag'ishga madad bergili deb biz shuni buyog'i yashab kelib jetamiz. Bizda o'tmishdagi qiyofatimiz o'zgarib, ya'ni qo'toq, tö, eshak, ot, shu qatorliq narsalarga osh ortib, oshimizni tashib yeb, turmush ko'chirib kelmoqdamiz. Bizde Kulanargı Dağı'da bizde Karagay, Terek, burada Javai derek bulmaganlık için biz maşu burunki zamanında ağıy menen ança-munça turmuş geçirip жүрген. Eң ahırısıga kamana kellek tüp bolgandan keyin bu ağıy tüpten жоголup kamana kellek tüpke koşulup ketip aşo ağ jerde kalıp aşı çöp degen jaydan, şukşu degen jaydan jıgaç yүйүт kep aparıp Aralığı 4 günlük yol. aralığı 4 günlük yol bolsa da bunu Kotozga, Tögö, eşekке artıp aparıp üy kılıp olturup zımındaşıp aşağı işlerde başımızdan ötküzdük. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр.
жогоруда отурган коноктор Асамүдүндүн үйүнөн сый көрүштү. Буларда негизинен топоз союп коноктоо эң жогорку сый катары бааланат. Алгач дасторкондон даам татылып, топоздун шорпосу берилип, андан кийин 3-4 адамга ылайыктуу бир табак эт тартылат. Көөнө кыргыздардын салтын улантып, булар этке камыр же күрүч кошпой жалаң беришет. Бул отургандар Куланаргыдан Шык сууга, Каргалыкка көчүп келишкен, өздөрү айткандай бир кездеги чек арачылардын укум-тукумдары. Булардын түпкү аталары буйрук чыкканга чейин эле кыргыздар өзлөрүнүн топозун, коюн, жылкысын, төөлөрүн бул жакка мезгил менен алып чыгып турушкан. Топоз Гума жана Каргалык одандарындагы Саркыя менен Куланарга айылдарындагы кыргыздардын бирден бир алмашкыс малы катары болуп келет. Ал кыргыздардын жашоосунун негизги булагы жана байлыктын эң ири белгиси болуп эсептелет. Топоздун эти, сүтү, каймагы, айраны, куруту, териси, жүнү, жада калса мүйүзү да сокордуна колдонулуп койчу. Анын эч нерсеси калбай күндөлүк жашоонун бардык жагына керектелет. Эң негизгиси, мындай бийик тоолуу жерде топоз алмашкыс унаа. Дагы бир нерсе, топоз куда сөөк туугандардын ортосундагы алыш бериште эң баалуу мал катары болуп эсептелинет. Бул жерде отургандардын жаштары Куланаргылык кен чыгаруучу ишкер Асамүдүн Кудайберди менен кошулуп, каш таш же болбосо европалыктар жади деп аталган баалуу таштарды казып чыгарышат. Кызматка чыгып, анан баягы ташчылык кәсибini сүйүп калдым. Буну 1991-жылы таш алым сатым соодасына аралашып, bundan 1997-жылы 10 айдын 1-ден баштап өтөгө чыгып, мен şu kençilik менен шугурландым. Bu jarayanda, men kençilik менен шугурланыш jarayanda адам күчү менен жоту, тишан катарлык асбаптар менен şu ken казып, şunu менен жамбагып өз келген 2002-жылга келген вакытта анан биз баягы Керим Нобан менен шериктешип Гүмөн аялык Кашташ şirket деп бир şirket курдук. Şirket куруп, амкарлашып, бул кишиге да болду, бизге да болду. Мага барлык мына şu şirket кармагындагы 3 кенди башкурушка өткөзүп берди. Мен şu şirketin bu директору болдум. Şu jarayonlarda şunu иштеп, эми азыркы абалыбызга келсек, азыр эмде турмуш шарайтыбызда жакшыланды, таштарыбызда жакшы пул болду, кенибизде иштеш, ачыш шарайттарыбызда заманауи үскүнөлөр менен ачтык. Mana bu uyumda kılgalı bir 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Bu uyumda özüm jaka işlep, taş alıp satıp, ken açıp, deyip uçuş, iqtisadi kiriplerge jetip, жақшылыққа makan uy qilib aldım. Qo'limdan kelsa, mana shu G'ulja jaqdan bir cho'g'roq bir joylar satib olib, bu yoqqa bir 5-10 ming chorva satib olib, bir chorvachilik maydon qurib, shulardan da bir ishga o'rinlashtirgan hesabda, shularda qiyinchilikdan bir chiqargan hesabda özümden normal faydalansam. Bularda faydalansam, men de faydalansam deydigan bir hesap. Men yurtimda жалпы біздің бір дады қырғыз бар şu жақта. Анан бұл адам мен бір жақсы іш қылып берсем болады деп бұл мындай өзбек көні жақсы. Бұл жақта да өзінің жұрт халқыға, мәселен адам мектеп оқып жатқан балдарға айда шулардың тұрмышы қарап пұл ян беріп тұрды қычырып. Aciz arıqlarga, xaricürlerге de davalangıla deb yuqurisi 1 ming so'mdan pul jardam qilib turdi. Ana mening yurtimda shu yoq tarafdan bir daryo bo'layotgan, bu daryodan o'ta olmay shu Elder janqi shunday bir zon bo'rga chiqib, shundayga eshigini haydab, qarisi bo'lsa jetelib, shunday bir qishani ochib pishirdi. Anam bu adam shu o'zini solgan mablag'ini bir oyga yaqin
kendi toxtatuvda şu apkelgen janqı janzanjı, vatoju, maşine, işçi şuların tamamıca orundaştırıp şu men jurtumdun şu jerdeki Sarqiya deytkanın жердин bir deryasını baylap janqı adamlar em hazır malsa şu ulosuğa meni bile bir жылга ылдый раван кирип кете берет. Em su tosbay sunu manamday oturasın çut baylap эле ма bir жакка буруп атты, олордун жолун ачып берди. Bu kadar bir 50-60 min köy çıkıp gitti. Şunu menen anı şunday kılıp berdi. Bu adamdan men nayt bek minnetdar. İş kılıp maşinayı uy tutup, balalı olup, hemkarlaşıp, maşinaya jettik. Men gelmiş. Хотен байыркы шаары жана андан ары кыргыздар жашаган Кеңкыр Кыргыз улуттук автономия айылы Үрүмчүдөн автомашина менен 2 күн толук жүрүп отурсаң жетесиң. Үрүмчүдөн Ак Суу шаарына келип, андан кийин белгилүү болгон Такламакан чөлүн 5-6 саатта эң жакшы салынган май жол менен туура кесип, отуруп кечинде Хотенде болосуң. Кыргыздар жашаган Саркыя айылы Хотенден да 340-350 километр аралыкта тоо тарапта түштүгүндө орун алган. Кыргыздар эң алгачкы орун алган жери Саркыя. Кийин 1958-1966 жылдары Кытайда коллективизация болуп, чарбаларды ирилештире баштаган кезде 50ден ашык үй бүлө же болбосо 250ден ашык киши төмөнгө Кеңкырга көчүп келген. Азыр алар дыйканчылык менен эмгектенишип, алма, жүзүм, жаңгак жана башка жашылча жемиштерди өстүрүп отурукташып жашашат. Кеңкырда 400 айылы бар. Жалпы мында жекелердин санын эсептегенде 1700дөн артык киши бар, эл бар. Бунун ичинде кыргыз, уйгур, заңзу бар. Кыргыздардан 700дөн көбүрөөк кыргыз бар. Жакшы. Эмне чарба менен иштешет айылдагылар? Чарбаны менен мында экиге бөлүнөт. Бир бөлөгү накайны чарбаны менен чарба бар жер ай дебейт. Жарымы чарбачылык, чарба багат, анан жер ай дейт, будай тарыйт, конок тарыйт, багы бар. Будайдын мында жер нопуска бир адама 1 модан жер туура келет. Анан будай тарыса 1 мо жерден 1000 жың будай чыгат, конок тарыса 2000 жың конок чыгат. Анан багыдан кирим болот мындай жаңак, өрүк, маны сатабыз. Анан чарбадан кой, эчке, ушак чарбадан, багат чоң чарбадан тө, ат, котоз бар. Көп чарбасы бар айылдардын чоң кичи чарбасы 800-900га жетет. Амандай орток жекелерге чачкан чагында тоодагы накай чарба баккандардыкы бир адама чоң кичи чарбасы 37ден 40га чарба туура келет. Жерде машы ат менен, топоз менен, келе менен айдайбыз. Endi bu yer maşu толук район болгочко башка мындай заманауи үскүнө менен айдашка кулайлык жок, шарайат жок. Endi menin gevim Kırgızistanda bolsa Askar Akayip keliptir. Kurbanbek Bakıyev keliptir. Endi bizdin Kırgızistan devletimizde biz menen ittifaktaşıp yaxşı devlet olup başında yaxşı ötüp kesse deyip kamayında göz kararışım var.